Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Отурабыз. Балдар, бүгүн бизде күндөгүгө окшобогон өзгөчө сабак, бүгүн ачык сабак. Бүгүнкү өтүлө турган тема өзүңөр байкагандай грамматикалык тема кайсыл тема деп ойлойсуңар? Сынатоочу деп ойлойсуңар, сынатоочу деп ойлойсуңар. Кептик теманы мен кичине бербей турам. Өзүңөр бир аздан кийин балким туура табасыңар, көрөбүз. Жагымдуу маанай тартуулаш үчүн ар ким өзүбүздөгү жакшы сапаттар, жакшы келбетибиздеги эң жакшы жерлерин айтабыз. Мисалы, сенин күлгөнүң жагат, сенин мүнөзүң жагат, себеби акылдуу окуучусуң же шайыр окуучусуң. Ушундай кылып бири-бирибизге айтып кетебиз. Мен баштап берейин. Акырында ким мага айтасың. Сиздин эмнеңиз жагат, себеби мугалимсиз. Баштадык анда. Мариям, сенин чачтарың жагат, себеби сенин чачтарың өзүңө жарашыктуу. Сенин көзүң жагат, себеби сулуу окуучусуң. Сенин келбетиң жагат, анткени сен сулуусуң. Сенин мүнөзүң жагат, анткени сен акылдуусуң. Адиле. Мүнөзүң жагат, анткени сен акылдуусуң. Мен сенин көзүң жагат, анткени ал сулуу. Азаматсың. Жагат, анткени сен шайыр окуучусуң. Сенин келбетиң жагат, анткени сен акылдуу окуучусуң. Sen мүнөзүң жагат, анткени сен шайырсың. Сенин көзүң жагат, анткени алар аябай кооз. Сенин мүнөзүң жагат, себеби сен кичиккенен окуучусуң. Сенин мүнөзүң жагат, себеби анткени сен жакшы окуучусуң. Анткени сен жакшы окуучусуң. Мүнөзүң жагат, келбетиң жагат. Келбет дегенде сырткы кебетени айтабыз, а мүнөз дегенде адамдагы мүнөздү айтабыз. Келбетиң жагат деп алмаштырбагыла. Азыр болсо бул жерде эмнени көрүп турасыңар? Жөжөлөрдү көрүп турасыңар, жөжөлөрдү. Кайсынысы жакты? Кол көтөргүлөчү. Сары кимге жакты? Баарына сары жакты, а булчу? Эч кимге жаккан жокпу? Анда Мариям, сага сары эмнеге жакты? Ал кичинекей жана сулуу. Кичинекей, Кичинекей. Сага эмнеге жакты? Ал жакшынакай. Жакшынакай, Сага эмнеге жакты? Кооз. Макул. Көздөрү сулуу, Көздөрү сары түз, Кичипейилгени каяктан билдиң? Шайыр көрүнүп турат, күлүп турат деп ойлоо. Кандай экен? Арык бекен? Арык бекен. Помпок, помпойгон экен, Эми бери карагылачы. Эмнеге бул жөжөнү жактырган жоксуңар? Бир көз чоң, экинчи көз кичик. Экинчи көзү кичикей дагы? Анткени ал сулуу эмес. Сулуу эмес. Коркунучтуу экен дагы? Анткени ал апарык экен. Апарык. Түсү кандай? Түсү жок. Жүнү жок экен. Жүнү жок экен, Эми бери карагылачы. Баарыңар бул жөжөнү жактырдыңар, а бул жөжөнү эч качан жактырган жоксуңар, Анан сулуу эмес болсо жактырбаш керекпи? Жок. Анан эмнеге буну жактырбай атасыңар? Азыр балдар, ошол силер жактырбаган жөжө тууралуу карап көрөлүк, Аны дагы бардык башкаларда жактырыптырбы же жактырбаптырбы көрөбүз. Муну көргөндө балдар, биз жаңы эле жазгандай эле кандай деген сөздөрдү көңүл бөлүп угабыз. Анан ошого жараша тапшырмалар кетет. Салам балдар, бүгүнкү биздин жомок түрү суук жөжө.
эски короонун жанында чоң уйгак өсүп турган эле. Анын көлөкөсүнө бир өрдөк уялап жумурткаларын басып чыгарып жаткан. Кря, кря, кря деп жумурткадан жаңы эле чыккан жөжөлөрү менен саламдашты өрдөк. Эми ал жетинчисин, акыркысын күтүп жаткан. Жумуртка башкалардан чоңураак болгондуктан ал жумурткадан чыныгы баатыр чыгарына энеси ишенер эле. Карыган экас эки жагына оп майпараңдап өтүп бара жаткан. Тиги чоң жумуртканы көрүп мыскылдагандай: га-га-га, бул өрдөктүн жумурткасы эмес. Ал үндүктүн же төө куштун жумурткасына абдан окшош. Ушунчалык чоң, сен аны басып чыгара албайсың. Андан көрө аны ташта, деп картаң каз канаттуулар жашаган короого жөнөдү. Жок, мен ошончо узак басып жаткан соң дагы эле басып жата берем, деди өрдөк чечкиндүү. Ошол мезгилде жумуртка жарылып, ичинен көпкө күттүргөн балапан чыйпылдап чыга калды. Ал кандайдыр бир башкача, чоң, түсү боз жана түрү суук эле. Кандай түрү суук, дешип чыйпылдашты өрдөктүн жөжөлөрү. Аны тегеректеп алышып, ар тараптан таң кала карап турушту. Бозоруп турганы аны жумуртканын ичинде узак жаткандыктан жакындай эле ал башкалардай эле болуп калат, деди өрдөк да камырабай чыгарган жөжөлөрүн ээрчитип канаттуулар жашаган короого жөнөдү. Короодо жашаган тооктор, каздар, үндүктөр бардыгы топтошуп түрү суук өрдөктүн жөжөсүн таң кала тегеректеп карап калышты. Кээ бири аны чымчып, чокуп жатышты. Аларга жем берип жаткан кыз аны жактырбагандай буту менен четке чыгарып койду. Эртеси ошол короодо жашаган мышык аны менен таанышмак болду. Ал акырын уурданып басып, жакын келип, жүндөрүн үрпөйтүп, ийин кысып: «Мяу! Өмүрүмдө мындай түрү суук нерсени көргөн эмесмин. Бул менен сүйлөшүү да жагымсыз», деп кырылдады. Мындан артык кордук барбы? Байкуш жөжө бар күчү менен жүгүрүп короодон качып сыртка чыгып ылдый жакка түшүп кетти. Ал жапайы өрдөктөр жашаган камыштуу көлдүн жээгине жеткиче жүгүрүп кете берди. Балапан отуруп алып, алар камыштын үстүндө учкандарын бул жээктен тиги жээкке сүзүп өткөндөрүн акырын карап отурду. Капыстан тарс-тарс атылган мылтыктын үнү угулду. «Абайлагыла, мергенчилер!» деп каркылдашты чочуган өрдөктөр. Атуу узакка созулуп, камыштын үстүн түтүн каптады. Качан гана мылтыктын үнү басылганда ал жерде өрдөктөр жок эле. Өлгөндөрүнүн калгандары үркүп башка жээктерге учуп кетишкен. Жөжө абдан капалуу жана жалгыз эле. Алар менен учуп кетүүгө ал алсыз болчу. Узап бараткан өрдөктөрдү ал капалуу карап турду. Күн суук боло баштады. Дарактардын акыркы жалбырактары түшүп, катуу шамал асмандагы кара булуттарды удургутуп айдай баштады. Камыштар союлуп, аны сууктан коргобой калды. Жөжө өзүнө жылуу жай издеди. Жүрүп отуруп, бир кичинекей кепеге туш келди. Анда адам жок эле, бирок бурчта бир карыган ит үргүлөп жатат. Жанында бир чоң ак тоок басып жүрөт. «Ко, биздикине ким келип калды? Өмүрүмдө мындай түрү суук жаныбарды көргөн эмесмин», деди тоок. «Ав, көңүлсүз ырылдады ит. «Мүмкүн бул жумуртка тууп берер». Бирок жөжө жумуртка тууп бере албайт да. Анда тоок: «Жогол, бекер эле сага эч ким тамак бербейт», деп кууп жиберди. Кайрадан жөжө көчөдө калды. Жамгыр аралаш каар жаап жатты. Буттары абдан үшүгөндүктөн араң басып баратып, акыры басышка алы келбеди. Бирок капыстан күндүн нурлары көлдүн бетин жарык кылып, жөжө аны таң калып карап турду. Суунун бетинде укмуштуудай кооз, аппак канаттуулар сүзүп жүргөн эле. «Ах, алар кандай сулуу!» деп таңдады жөжө. Бирок аларга жакындай алган жок. Аккуулар учуп кетип, жөжө кайрадан жалгыз калды. Көл биротоло тоңуп, жөжөнү
ошол жердик балдар үйлөрүнө алып кетишти. Алар аны үйүнө алып барып тамак берип коюп, мергенчи болуп атышып ойной башташты. Бирок ал оюн жөжөгө жаккан жок. Ал балдардан коркуп, терезени көздөй учуп качып чыкты. Ошол каардуу кыш мезгилинде жөжөнүн башынан оор күндөр, көп кыйынчылыктар өттү. Акырында жаз да келди. Каар эрип, күндүн нурунан асман жаркырады. Көлгө кайрадан баягы аппак канаттуулар учуп келишип, сүзө башташты. Жөжө башын эңкейтип сууга үңүлүп карап, күзгүдөй болуп жаркыраган көлдүн бетине өзүнүн келбетин көрдү. Бул баягы түрү суук өрдөктүн жөжөсү эмес эле. Бул аппак, солуу аккуу эле. Аккуулар аны бир туугандай жакшы көрүп кабыл алышты. Ал эми аларга жем берген адамдар андай кооз канаттуу бул ааламда жок дешти. Бүтсөк, дептерлерибизди бири-бирге алмаштырабыз. Амира менен Мариям бири-бириңерге алмаштыргыла. Дептериңерди ачып бергиле, дептериңерди ачык боюнча. Ушул жазылган тапшырманы ким канчалык туура жайгаштырган көрөбүз, кимдин канча катасы бар экенин. Ката бар бекен карагыла. Кошунаңарда ката бар бекен? Ката болсо, кайсы жерде ката болсо минус кылып койгула. Аймира канча ката бар экен? 2 ката кайсы жерде? Кара каз, каратан булуттар. Кара каз, анан Картан булуттар. картаң булуттар. Картаң булуттар деген болбойт, Силердикинде? Сенкинде, Мариям? Канча ката? Аймирада бир ката бар. Эми кооз өрдөк. Кооз өрдөк, Чыныгы уйгак, Буякта бир ката бар экен. Кара суу каз. Кара сулуу каз. Чыныгы уйгактар. Бир ката бар экен. Кооз канаттуулар. Кооз канаттуулар, Бат-баттан айтасыз. Бир ката бар экен. Кооз булуттар. Кара булуттар. Кара булуттар. Адилет. Бир ката бар. Чоң батыр деп жазылган. Бир ката бар. Картан, кооз аккуу. Кооз аккуу. Бир катасы бар экен. Иштеги каз. Бир катасы бар экен. Чоң каз. Бир катасы бар экен. Жапайы каз. Бир катасы бар экен. Кооз аккуу. Бир катасы бар экен. Картан булуттар. Эки катасы бар экен. Чоң батыр жана кооз аккуу. Буда бир ката бар экен. Кичинекей өрдөк, Макул, анда ушул эле ушул жерде кандай деген суроого жооп берген сөздөр барбы? Бар, Кана карап көрөлүчү, айтып көрөлүчү бир-бирден. Кандай кичинекей. Кандай кичинекей дагы? Кандай жаңы. Кандай жаңы? Кандай жапайы. Кандай жапайы? Кандай сулуу. Кандай сулуу? Кандай укмуштуудай. Кандай укмуштуудай? Кандай түрүсү. Кандай түрү сук? Кандай кичинекей. Кандай кичинекей, Эми ушул жерде, балдар, биз уккандан эмес, туура эмес берилиптир. Ошол кандай деген сөздөр туура эмес берилиптир. Түшүндүкпү? Эми ошону дептерге жазып чыгабыз тууралап. Ооба, сөздөрдү алмаштырасыңар. Кандай дегенди. Бул жерде укмуштуудай эле өз ордунда калат, калганын баарын алмаштырасыңар. Кандай деген сөздөрдү алмаштырабыз, Бүттүкпү? Бүттүк, Биринчи катасын окуйун, Жаңы короонун жанында кичинекей уйгак өсүп турган эле. Бул сөз кичинекей деген сөздө ката бар.
Болдубу? кичинекейлерди эле чоң уйгак. Мисалы айткылачы, жаңы короонун жанында кичинекей уйгак өсүп турган эле. Сүйлөм менен айткылачы. Эски коронун жанында чоң уйгак өсүп, Азаматсың. Эски короонун жанында чоң уйгак. чоң уйгак өсүп турган эле. Жаңы дегенди эч кимге айткан жоксуңар, Кийинкини биринчи катасын окуйбуз, андан кийин туурасын окуйбуз. Биринчи катасын оку. Жумуртка башкалардын кичирээк ката бар. Тууралап оку. Сүйлөмдү. Жумуртка башкалардан чоңураак эле. Туурабы? Туура, Өрдөктүн түсү күрөң сулуу эле. Өрдөктүн түсү күрөң жана жакшаңкай эмес эле. Кантип алмаштырсак болот? Суук менен алмаштырсак болот. Өрдөктүн түсү түрү суук эле, Ал эми Өрдөктүн түсү ак, сулуу. азаматсың. Өрдөктүн түсү ак, сулуу эле. Суунун бетинде укмуштуудай түрү суук акуулар сүзүп жүргөн эле. Түрү сууктун ордуна сулуу акуулар сүзүп жүргөн эле. Сүйлөмдү толук окуп кой. Суунун бетинде укмуштуудай сулуу акуулар сүзүп жүргөн эле. Туура, Туураладыкпы? Биздин бүгүнкү сабактагы тапшырмалар ушуну менен жыйынтыкталат. Бүгүнкү сабакта сынатошторду силер менен жакшылап, кайталап, бышыктап алдык. Бүгүн бышыктоо сабагы. Сабакты баалап коеюн. Кимде жана биринчи тапшырмада 1 ката кеткендерге 4, 2 ката кеткендерге 3. Ал эми бүгүнкү сабактын эң жакшы катышкан ким эле? Ширинди эң жакшы 5 деген баа менен баалайм дагы. Үйгө тапшырма ушул түрү суук өрдөк деген теманын айланасында 6 суроо түзүп келесиңер. Кандай деген жообунда кандай деген суроого жооп бериш керек. Түшүндүктүбү? Анда кийинки сабакка чейин жолукканга чейин жакшы баркыла.